Şakir akam biz üçün kumir desem adaşpayımın sebebi har daim er jigit el chetinde, jo betinde degen makaldın negizinde kimdin qanday gana jamandыктары bolbosun, başına jakşılıktары bolbosun, oşo jerde akam boladın. Biröөлөрдүн başına oğurluq iş düşüp kala turgan bolsa, oşorgo jetip barıp jardamdарын berip жүрчү. Negiz kelse, şu bizdin yaşlarga sport boyunca köp jakşı işlerdi kılıp жүрgөн. Qaysı jerde ayрыкча sport boyunca, güreş boyunca. Qaysı jerde güreş bolsa, ошол биздин балдарды şerde жаштарыбызды çoğultup, ошол жерге апарып, мелдештерге катыштырып, köp алдыңкы орундарды ээлеп жүргөн адам болгон да. Жакшы иштерде уюштурууда активдүү катышып жүргөн. Ошолордун бири катары эле мына жакында салынган өзүбүздүн спорт залыбызга дагы ушул акамдын салымы өтө зор. Себеби ушулардан акам жүгүрүп жүрүп, областка барып, республикага чейин барып, министрлерге чейин кирип жүрүп, ушул жерге акчаны бөлтүрүп салышына өтө зор салымы кошкон да. Агайыбызды Шакир Максымдын урматын эскерип жүрөлү дайыма деп, айылдык кеңешке айтып, архитекторлорго айтып, жогорку кеңештин депутаттары вазирлик барапка айтып жүрүп, проекттер жаздырып, өзү акча бөлдүртүп, ушу башынан аягына чейин спорт залды куруп беришке түзөтүп таасир берген. Мына бүгүн Кудай биздин жакшы тилектерибиз орундалып, айылдык кеңештин депутаттары дагы биздин суруушубузду колдоп, ошол биздин жаңы курулган спорт залга Шакир Максым Азимдагы спорт клубу деп аты коюлду. Кайерде күрөш болсо, ноокат, кара суу, өзгөндөргө күрөштөргө апарып, кичинекейибизден эле бизди күрөштүрүп, ушул айылга кошкон салымдары күрөшкө спортсмендерге, и только эле бул кыргыз күрөш, башка спорттон дагы көп спортсмендерге жардам берип, өзүнүн советин айтып, керек болсо өзү биле барып, башка спортко дагы барып, өзү дем кучуп, кат берип, батасын берип, ошо аксакал бизди ушул даражага жеткизип, ушундай кылып батасын берип жүргөн да. Биз кыла албаган ыкмаларды жасайт эле, алдыга аркага салта ташап, биз көтөрө албаган кирлерди көтөрүп, бизге ошондой дем берип, бизди как будто бизди тамаша кылгансып келип күлүп, бизди менен өтө чоң бизге эмелердин советтерин берип, даже биз билбеген ыкмаларды жасап бизге көрсөтөт эле да. Ону көргөн балдар дагы кайра кызыгыш келип, мага айтыңыз дагы ошо абам келип, бизге ошондойлор көрсөтүп берсин дешип, жаш палвандар ошондой деген сунуштар түшөт эле мага. Farmen yeterli упражненияларды кылып турам, чуркап турам. Бирок бир 10 günler спортты булганда турам болсо, мен тиги бемарым кыйын болуп калат. Ошон үчүн тым баштар аз болсо да утренний гимнастиканы кылып, разминкаларды кылып, чуркап, анча-мынча кир көтөрүп. Көп кийимчен болгон Кочкоров Мырзабек үйрөткөнү мээнети менен биз ошол биякта чемпиондорго биз эле кошулдук. Ошол биздин жаштыгыбызда бизге дем берчү, мээнет кылгыла, күрөшкүлө, тренировка кылсаңар результаты болот деп бизге жол көрсөтчү. Каякта күрөш болсо, тойлордо, ноокатта болобу, баткенде болобу, бизди өзү каржылап, өзү апарып бизди күрөштөргө, бизге күрөштөрдү үйрөтчү, көрсөтүп, көзүң көрүп ушат, үйрөнгүлө, силер дагы чоңойгоңордо ошондой чемпион болосуңар деп, чемпион балдар менен тааныштырып, алар менен түзөштүрөт эле да. Биринчи орунду камсыздагандыгы үчүн алтын байгы менен Мырзабек Кочкоров сыйланат. Алмаз агабыз, Санжар агабыз, Исам тренер агабыз ошолорду көрүп, жаштыгыбызда мен кичинекей биринчи класска келгенде эле аларды таанычу элем да. Атам тренер болчу да. Ошого келип, алардын Шакир алып келип, балдарды общий тренировка кылдырганда, мен ошолорду көрүп, баягы чоңгондо мен да ошол спортсмен болом деп, аракет кылып, кичинелигимден көрүп, ошолорду көрүп өстүк. Ушу өзүнүн эле Кызыр Абад айылынан 7 чемпионубуз бар. Кыргызстан чемпиону, дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону, международный чемпиондор бар. Абдазов Элбек деген бала Винчун деген спорттун түрүнөн чемпион болгон. Жанагы эле Акжол Махмудов деген дагы ушул залдан, ушул абабыздын баталары менен Акжол Махмудов дагы дүйнөнү азыр атаанын, Кыргызстан атаанын чыгарып жүрөт.
даражага жетип турган болсом, ошол абабыздын салымы аябай чоң болчу экен. Абам ар дайым дубада болчу, Шакир абам. Дуба кылып, карып калса дагы мен ар бир чемпион болгондо, ар бир ийгиликке жетсем, өзү аэропортко чейин келип тосуп алып, анын баары мен үчүн чоң сыймык болчу. Анткени ар бир аксакал антип өзүнүн ден соолугун, өзүнүн убактын ажыратып бере албайт. Ошондуктан биз азырга чейин эстейбиз, азырга чейин жүрөгүбүздө жанында деп айтсам да жаңылбайт. Анткени мага азыр урматтуу Шакир абабыздын дубасы жетпей атканын билип атат. Азыркы күндө ушул залда канча бала машыкса, ошо Шакир абабыздын баласы Алмазбек Табалдиев ушу балдарга дем күчүн берип, каяка болсо өзү советini берип алып жүрүп атат. Ушу залдын салынышына дагы көп салымын кошуп, Алмаз акабыз, абабыздын баласы Табалдиев Алмаз жакшы балдарга көзөмөл бөлүп, спортсмендерди биз өлкө бул зал Арон районунан чыкканки спортсмен балдарды ошо Алмаз акабыз өзү колдоп, каяка болсо күч кубатын берип, жардам берип жүрөт да. Бир калыстыкка, ыймандуулукка тарбиялаганда, анан көбүрөөк басым жасаганы дайыма ушу спорт менен жүргүлө, спорт, намаз, иш менен алек болгула деп басымды ушуга жасайт эле. Анан ушул жерде, ушу Араван районунда күрөштүн өнүгүшүнө ушул айылда убагында Союз маалында баягы кур күрөш, улуттук күрөштү тосуп койгон го. Анан кийин ошол күрөштүн өнүгүп кетишине атамдын салымы чоң да. Мурда ушул биз кичинелик маалыбызда дайыма ушу ар жактарга ноокат, кара суу, биягы Кызылкия, Лелек, Жалал Абад өзүнүн жанынан ушул балдарды чогултуп алып, дайым алып жүрөт эле да. Бул кишинин негизги жакшы иштери мисалы 2010 тополоңдордо деле, башкада деле өзү чыгып, эки элди ынтымакка чакырып, өзү бир жерге кирише турган болсо кириши баягындай болгон. Элди ынтымакка чакырып, кой урушпайлы, тополоң ушуга окшогон нерселер бул кишиде аябай көп болгон. Тазалыгына бардык жерде мындай реальный карайт эле. Ошого элдин арасында сый урматы бар эле. Палвандардын арасында, элдин арасында. Мен дагы ушул атамдын тарбиясын алып, ушу санда боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпионумун. Атам ушул жакын арага чейин эле өзү спорт менен машыгып жүргөн. Биз дагы ошо атамдын жашына чыгып, Кудай кааласа биз дагы спорт таштабайбыз. Мен жаштарды, спортсмендерди колдоп, колдон келишинче атамдын жоктугун билдирбей эми жүрөйлү. Дайым биле алып жүрүп, каяка болсо кете берет эле. Каяка абышка десеме, ишиң болсун. Мен балдарды алып барып келишим керек күрөшкө. Ишимен бойт эле, мейли деп. Элдиге күйүмдү, ошо бала чакаларын жакшы тарбиялап, ушу айылдагы балдарды ham жакшы тарбиялап, дайым биле спортко, күрөштөргө, кайсы жактарга болсо өзү эл журттун кызматында жүрдү. Каяка болсо патриот болуп жүрдү. Ошо райондун аксакалы болуп жүрдү. Атасынын калган немелери мен тилейм ушу балдарыма. Бактылуу болушун, өнүп өссүн, атасынын жолун жолдосун, чындыкты айтып, элдерди чындыкка үндөсүн да балдарым. Ата гана той, арман тамати.